2003 жылы ким жооп берет? Баягы биздеки ушул бизге жалпак тил менен айтканда акча канчалык кирет эле, канчалык чыгып кетет эле, 10 000 декларация толтурганда $10 000 кийин. Биз эми доллар деп сүйлөйбүз да, туурабы? Декларацияны толтурат эле да алып чыгып кете берет эле. Происхождение денег сурабайт элек. Туурабы? Это было выгодно. Или кечеки 3 жылдан мурунку чыккан ба 140 000 150 000ден кийин декларация толтуруп калдык. Туурабы? Кайсынысы выгодно эле бизге? Ну, бул $100 000 чыгарып аткандан кийин жана происхождениясын подтверждать этип, неме декларация толтуруп неметкен дегенде, ал, по-моему, все были требования ФАТФ, поэтому мы свое законодательство стали приводить в соответствие с международными нормами. Ошонун негизинде гана. Ошонун негизинде ошонун баары киргизилген да. Азыркы күнү бизде азыр бизнесмендер бурун башка жа мамлекеттен да кел бизден алып чыгып кете берчү эле. Мисалы үчүн Өзбекстандан келчү эле, Тажикстандан келчү эле, помнишь, да? Да, транзит менен өтүп аткандар тоже декларировать этишчи. Декларацияны толтурат эле, происхождение акча чогулбайт эле, кете берет эле. Ал жак ошол маалда бизге какой-то процент кала беле калбай беле Кыргызстанга? Наличные денежные средства чыгарып киргизилип атканда эч кандай налог төгүлбөйт. Только декларировать этип айтыш керек всё. Через банк определенный проценты калчу эле. Бүгүнкү күнү банкта деле ошол определенный 150 000ден кийин происхождениясын текшерип атышабы? Текшерилет. Вообще ошондой. Да, февраль 2020 жыл беле. 2020 жылдан баштап происхождениясы каралып текшерилип турат. Каралып текшерип атат, да? А бул да преступный путем деп атат. Кантип аныктап алса болот. Же бир жактан келгенден кийин запрос мына Евразияга кирген мамлекеттердин ичине киргенден кийин гана ошонун запросуна гана жооп беребиз да, туурабы? Ошол эле. Все болду.